Мен Добуро Орунбек, 59 жаштамын. Мен 2005-жылдан ушул ашказан ооруп, ашказанды жылына дарылатканга туура келген. Диагнозум гипертрофический гастрит. Ар бир врач өз методикасы менен дарылайт экен, бирок мен жакшы болуп айттым да. Ошо менен 8 жыл өтүп кеттир. 2012-жылы ушул Мамакеевде жакшы врач доцент бар экен деп барып, ал жактан 10 күндөй больницага жатып чыктым, бирок ал жактан дагы мен мурункудан дагы катуураак ооруп чыгып калдым. Каякта жакшы дарылайт десе, ошол больницаларга барып, бардыгына дарыланып, ооруганы басылбай, дары бүткөндөн кийин эле баягы оорум кайра эле кармалып, 2013-жылга чейин ошондой жүрдүм да. Анан Кубанычбек Таабовдун адресин таап, мурун дарылангандардын бирөөсүн тааныйт элем, дарылангандардын адресин таап, анан Кубанычбек Таабовго март айында 2013 бардым. Кубанычбек Таабовго барганымда ашказанында бар экенин айтты. Ошол убакта боорум аябай шишип, өзүнүн размеринен чоң экенин айтты. Уйку безим бар экенин айтты. Андан башка башым ооруганын айтты. Ушунун баарын диагноз коюп, тамырыман кармап, диагноз коюп берди да. Анан дарыландым, чайларын ичтим, сеанска катыштым. Ошо менен азыр ушу андан бери 11 жыл болуптур, шүгүр. Ашказан эл катары тамак жеп жашап келатам. Себебинде мурун мен диетага аябай отурдум. Ушундай бир ченемдүү тамак жегенге, ушу 8 жыл бою ошондой ченемдүү тамак жептирмен, диета деп дайымачы. Кубанычбек Таабовдон сурасам, эмне жешим керек деп сурап атам, себебинде бардыгы муну жеби, аны жеби деп айта бергендиктен сурасам, каалаганыңызды жеңиз деди. Мен баягы көп жылдар болду диетага отургандыктанбы, мен чын эле бардык тамактарды жедим. Шүгүр, ашказанын бардыгын аш кылып, айыктым да, бир сеанс менен жакшы болуп калдым. Мен өзүм жакшы болгондон кийин иши ооруп атам дегендердин баардыгына кабарладым. Айтып, ушундай жакшы баргыла деп, мен артыман да барып шыпатап, мага рахмат айткандар аябай көп. Биз үй бүлөбүз менен бардык да, себебинде мен өзүм ушундай Кубанычбек Таабовдон тамыр кармап, диагноз коюп, дарылаганына өзүм айыккандыгымдан мен үй бүлөмдүн баардыгын алып бардым. Бир туугандарымды алып бардым. Анан бир ошол жерден келтире кетейин, өзүмдүн баламды ошо катуу диагноз менен биз билбейт элек, ишке кирсе, ошо туберкулез деп неме кылыптыр, диагноз коюптур. Учетко алып, бардыгыбызды үй бүлөбүз менен флюрага түшүрүп, ушул аябай куугунтук алат экен, жаман экен иши. Ошондон Азамат баламды Кубаныч Таабовго бар деп, Кубаныч Таабовдон барып дарыланды балам дагы. Баламды бир ай ушул туберкулезный больницага жаткызганга, буну заставлять этип жаткызды. Балам жатты ал жака дагы. Кубанычбек Таабовго барып сураса, мейлим, бирок кубаласа жатышың керек деди. Ошонун жаткандын ортосунда деле Кубанычбектин чайын ичип дарыланып атты. Азыр шүгүр, балам ал туберкулезный учеттон 3 айга жеткизбей эле чыгарган. Айыкты, ден соолугу чың, жакшы иштеп жүрөт. Азыр балам Дубайга кеткен, медосмотрдон өтүп, бияктан кеткенде да таза. Дубайга барганда да алар өздөрүнчө медосмотрдон өткөрөт экен. Ал жактан да таза чыгып, ушул убакта Дубайда иштеп атат. Кубанычбек Таабовдун дарыланып, ошо дарыланып дагы, ошондон бери жакшы дагы ийгиликтерге жетип атат балам. Шүгүр, азыр баламдын да ден соолугу шүгүр, жакшылыктары болуп атат. Андан бери кыздарымдын ооруган жерлери көп болду, аларды алып бардым. Бизде үй бүлөбүз менен эле барып дарыланабыз да. Мен чоң кызымдын баласын ушу врачтар учетко туруп эле жүрдү, бир патологиясы менен, бир аябай патологиясы бар экен. Же спасать этебиз, же балаң же сен дегендей ушундай бир диагноз коюшуптур. Мен ал диагнозун азыр эстей албай атам, бирок ушундай деп неметип атышты, патологиясы аябай оор болчу. Ошонун бардык ошол төрөлгүчөктү Кубанычбек
Табыктын көзөмөлүндө болду. Көзөмөлүндө болуп, дайыма ошонун дарысын ичип, ошонун көзөмөлүндө жүрүп атып, Кудайыма шүгүр, неберем дагы, кызым да аман эсен. Азыр мына неберем 3 жашка чыкканы калды. Дагы бир айтчу нерсем, апамдын ушундай бир миңи, ушу бетинде миңи бар эле, ошол миң негедир барып онкологическийге барсак жаман ооруга айланып кетиптир. Онкологический ооруга 4 стадия деп чыгарып берген. Ал врачтар эми апаңар эми канча жыл жашайт, көрө бересиңер, может быть год, может быть 6 месяцев деп айтып аткан, 6 ай деп айтты. Мен бирок Кубанычбек Табыпка апардым. Апарсам, силер үчүн эми апаңарды карайын деп карап дарылады апамды. Апам Кудайга шүгүр азыр бар. Онкологический немеден дагы апамды өмүрүнө өмүр кошту. 92-93-ке чыгып калып атат. Чыкты. Ушул Курандан шыпа таптык. Кудайыма шүгүр, өзүм көрүп ошондой айыккан адам катары айтып атам. Үй бүлөмдүн атынан, баламдын, кыздарымдын атынан, даже неберелеримдин атынан да алкыш айткым келет. Кубанычбек Табып бизге керектүү табып. Ушунча ыраазычылык айтам. Биздин кабыл алганы, биздин баардыгыбызды ушундай дарылап, жакшы өмүргө өмүр кошуп, ден соолукту чыңдап келет. Алкыш айтам. Кудайыма миң мертебе шүгүр. Жакшылыктар болсун. Кубанычбек менен Салимага да чын ден соолук, узун өмүр каалайм, үй бүлөлөрүнө. Кубанычбек биздин маңдайыбызга аман эсен, элдерди айыктырып жүрө берсин. Assalamu alaikum, менин кадырлуу, урматтуу кыргыз элим. YouTube каналынан куруп жаткан маегимдин себеби биринчи Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн, экинчи соопчулук үчүн, үчүнчү ушу кыргыз элимдин саламаттыгын сактаганга өз салымымды кошуп жардам берейин деп. Дарыгер табып, шыпагер табып катары өзүмдүн ой пикиримди, тажрыйбам менен бөлүшүп, элимдин саламаттыгын сактоого салым кошоюн деген гана ниетим бар. Мен мурунку берүүлөрдө айтканмын, адамдардын ден соолугунда 70%ке жакын шыпа таап айыга турган оорулар бар экен деп. Ошол сөзүмө далил катары сөз түрүндө эмес, иш тажрыйба түрүндө оорулардан шыпа тапкандарын айтып берип жатабыз. Бизден шыпа тапкан адамдар ушу теле эфир аркылуу өздөрү шыпа тапкандарын айтып атат. Бул максат ушу оорул адамдар үмүтүн үзбөсүн, оорулардан жеңилбесин, ооруну жеңсин деген гана ниетте, каалаган ниетибиз ушул. Бүгүнкү күнгө ушул биздин эфирге келип, өзүм аяк куруп берген Оорумуби деген эжебиз 3 адамдын 3 түрлүү оорудан шыпа таап кеткенин өзү айтып берди. Биринчиси 2013 жылы өзү ашказан оорусунан шыпа таап айыккан экен. Кудайга шүгүр бүгүнкү күнгө чейин оорубаптыр. Андан кийин 2020 жылы энеси 88 жаштагы апа бетинен тери оорусун, рак лицо кожи 4 стадия деген оорудан дарыланып шыпа таап айыгып кеткен. Апа да бүгүнкү күндө 92 жашка чыгыптыр, тирүү, аман соо. Үчүнчүсү ушу уулу Азамат деген жигит 2023 жылы туберкулез деген ооруга кабылып, врачтардын да карамагында болуп дарыланган экен. Ошол жигитти дарылап, шыпа таап, айыгып кетти. Бизден дарылангандайын больницага барып, бүт анализдерин, рентгендерин тапшырып, учеттон чыгып, шыпа таап айыкты деп атайын биздин медицина далил бериптир. Учеттон чыктың, туберкулезден айыктың деп. Бул жерде ушул өзгөчө көңүл бөлбө турган нерсе, ушу мына бизден дарыланган адамдар шыпа таап айыкты деп атат. Андан кийин көп жылдарга чейин ошол оору менен кайра кайталап ооруган жокмун деп атат. Бул Кудай Тааламдын берген кудурети, Курандын күчү. Бардык мактоолор, алкыштар жалгыз жаратуучу Аллах Таалама болсун. Мен ар бир айтып аткан сөзүмдү Кудайга тобо деймин, Кудайга шүгүр деймин, Алхамдулиллах деймин, Ла илаха иллаллах, Аллах улук деймин.